Мекендештер, бүгүн 3000ден 10000ге чейинки жакшы каймактуу жумуштарды тартканы келдим. Андыктан лайк басып, алдыңкы 7 мүнөттө биз менен чогуу болуп туруңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвадан мени көрүп аткан мекендештерим, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Негизи эле мен WhatsApp-га чейин жазган адамдар көбөйүп кетти. Жумуштарды тарсаң деп. Мына мекендештер, бүгүн биз Трейд таксопаркындабыз. Бул таксопарк 8 жылдан бери биздин мекендештер менен иштешип келеткен. Буларда экономдон баштап комфорт плюска чейинки машиналарды алсаңыздар болот. Толук маалыматты алдыңкы бир 7-8 мүнөттө карындашыбыз экөөбүз маек куруп сиздерге толук маалымат берелик анда. Мынакей бир туугандар, офиске кирдик. Гаухар карындашыбыз бизди тосуп алды. Негизи бизди ошол жарнама тарттырган атайын өздөрү чакырган экен. Толук маалыматты мына өздөрү айтып берсин. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Иштериңиздер жакшыбы? Рахмат, бардыгы жакшы. Негизи эле биздин бир туугандардын көпчүлүгү бир мындай айтайын 80% ошол Россияда таксиде иштейбиз. Сиздерде канча биздин кыргыздар иштейт? Ой, байке, аябай эле көп. Бир 100%дан 70% иштейт. Жана өзбек, таджиктер деле иштейт. Негизи эле канча машина элде жүрөт выкупта, арендада? Выкупта азыр айта албайм, бирок вообще действующий водительдер, айдоочулар 700 киши бар бизде азыр иштеп жүргөндөн. Выкупка алышат. Кыргыз мекендештерибизден көбү выкуптан кутулуп бүтүштү. Кутулуп бүткөндөр дагы бар. Аябай көп. Анан акча чыгаруу кандай? Питой листтерди сиздер бересиздерби? Любой учурда акча чыгарып алса болобу деген суроо. Ооба, кичине анда условия жөнүндө айтып кетейин. Паркыбыз 3,5% алат. Жана вывод средств бизде моментальный. Любой жерден, любой саатта акчасын чечип алса болот. 1% алат чечүүгө. Андан тышкары путевойлорду 2 жумада бир жолу келип алып кетет. Өзү офисте отуруп путевойду күткөнгө чейин машинасы техосмотр өтөт. Андан арендага эконом класстагы машиналар канчадан берилет? Эконом класста бүгүнкү күндө бизде Polo бар. Volkswagen 21-жылкы баасы болсо 2150 рубль болот. Комфорт плюстар канчадан берилет? Комфорт ал Haval Julion менен Cherry Tiggo 4 Pro. Жылы жапжаңы, пленкасы менен пробегтери жок машиналар 2850 рубль болот. Жакшы экен. Негизи башка парктарга салыштырмалуу мындай жакшы жагы мен көзүм менен көргөнүм. Таксопарк дагы бир жерде экен, автосервиси дагы бар экен бир жерде, ошол жерде эле. Анан мойкасы дагы бар экен да. Башка жактарда паркка барсаң, автосервиске башка жака барасың, бул жерде ошонусу плюс экен. Дагы бир курч суроо болсун. Эконом класстагылар менен комфорт плюстагылар средний күнүнө таза чөнтөгүнө калганы канча калат? Эми бул жерде компьютерде отуруп билесиздер, көрүп турат да. Ооба, экономдон баштайлык. Ал жагы болсо тазасын санасак, 3000ден баштап 8000ге чейин тапса болот. Жалкоолор негизи комментарийга жазышы мүмкүн. 3000 деп атат. 3000 дегенде бир 6000дей грязный тапкан болсо 3000 калса керек негизи. Бензин, сенсин, нары берилер менен, комфорт плюстагыларчы. Ой, ал жакты сиз билет чыгарсыңыз, ал жак аябай эле жакшы табат. 10.000ден 20.000ге чейин кыйналбай эле табып койсо болот. Комфорт плюста иштегендер, экономдо иштегендер, муна майрам күндөрү ким канча тапты? Өз оюңуздарды комментарийге жаза кетиңиздерчи, көрүп коелук. Анан бир туугандар ушул паркта иштегендер, же мурда иштеп кеткендер болгон болсо, өз оюңуздарды комментарийге жаза кетиңиздер. Азыр биз сыртка чыгып, ошол сервистерди көргөзүп, ушул жерге май алмаштырганы келгендерден, анан ушул питойлиске келгендерден мындай интервью алып берелик анда, сырттан анда. Макул байке, кеттик. Мына бүгүн Актилек тууганыбыз ошол рекламалардан көрүп келиптир машина алып. Машина кандай, жактыбы сизге? Машина жакты. Жакшы машина экен, жаңы машиналар. Мурда негизи такси иштедиңиз беле? Мурда башка паркта иштегенбиз, ал паркта мындай жаңы машиналар эмес, дохлый машиналар болчу. Комфорт плюска бүгүн чыктыңызбы же буга чейин иштедиңизби? Буга чейин комфорт плюста иштеп жүргөм. Ал машина авария болуп калды, бул жака келгенбиз. Бул комфортко чыгып атам азыр. Иш жакшы, Кудайга шүгүр. Иш жакшы, Кудайга. Жаңы жылдан кийин негизи жумуш кандай сиз оюңуз боюнча? Жумуш жакшы болду, жаңысынан. Жок, токпой элек. Кайра жакшы болот. Жакшы болот. Ишиңиз ийгилик. Негизи күнүнө канча тапса болот мына иште? Иштесең табасың, 10.000ге чейин тапсаң, таза. 10.000ге чейин таза. Андан да көп тапса болот. Күнүгө мындай айтканда 5000 бар. 5000 бар, таза бар. Точно бар. Точно таза. Ишиңиз ийгилик.
Тынч болуңуз. Жаңы жыл күндөрү канча таптыңыз? 31лери мисалы. Жакшы эле. Комфорт плюста 35ке жеттиңизби? 35ке жетпедим. 30га жеттиңиз, мындай. 30га жеттим деп да айта албайм, бирок чукулдаттым да. Ишиңизге ийгилик. Биз ролик тартканы келдик. Таксопарк боюнча өз оюңузду айтыңыз. Күнү канчадан таап атасыз? Комфорт плюс минип атыпсыз? Жакшы эле таксопарк, аябай жакшы. Кыргыздардыкы болгондо дагы келип барыңар иштегиле. Таксопарктан күнүнө жакшы 5000ден жогору табып ушундай кылып иштейбиз. Канча бар таза мындай? Таза чөнтөккө бир 5000 калат. Таза? Ооба, таза 5000 калат. Кеңири чай ичесиң, кеңири турасың, басасың. График без мындай эми свободный деген. График свободный да. Өзүң каалаган маалыңда жумушка чыгасың, каалаганда келип жатасың дегендей. Графиги жакшы, жумуш жеңил. Акчаны да жакшы табасың. Мисалы, бул машинабыз Haval M6, жап-жаңы, пробеги жок, жана пленкасы менен баскыла машинанын ичинен көрүп чыгабыз. Бул жерге пассажирлар отурат, аябай чоң, вместительный салон, кожа. Мен мурун айткандай эле, ичи полностью пленка менен, пробеги жок, көрсөңөр болот, машина жап-жаңы. Ичинде сенсорный монитору бар, машина өзү автомат, автозапуск бар, жана автоподогревтери бар. Алдыңкы сиденье жана арткы сиденьялар. Айтып өткөндөй эле, сиз көргөндөй, бизде бул жерде 5 бокс самойкаларыбыз бар. Мына биз сервисине кирдик. Бул сервиске бир учурда 10 машина ремонт болсо болот экен. Аябай чоң сервис экен. Ана майлар дагы бар экен. Сиздердин паркингдарда машина алса, выкупта иштегендерге эмнелер бекер болот ушул сиздердин паркингдар атынан? Байке, выкуп жана арендаға алса деле бардыгы таксопарктын чөнтөгүнөн кетет. Май алмаштыруу, дөңгөлөктөрдү ар бир сезон алмаштырып беребиз. Свеча, фары, бардыгы там ремень сынса деле бардыгы биздин чөнтөгүбүздөн болот. Полностью обслуживание. Машина өзүнөн өзү жүрбөй калса дагы өздөрү жооп берет, мисалы мындай айтканда. Ооба, бардыгын биз өзү жасап беребиз. Жүрбөй калса деле бир серьезный поломка болсо, анда биз машинаны алып калабыз, ондойбуз, айдоочуга башка машина беребиз. Иштеп турсун деп. ДТП болуп калган учурдабы, бала виноват болуп калып, бул жерде оңдолуп нерсе болсо. Ооба, бардыгы ошондой болот. ВКУдан төлөнө берет, башка. Бардыгы төлөнө берет, бирок биз ага башка машина берип, биз өзүнүн машинасын оңдоп беребиз. Сиздер чалган звонокторго ушул өзүбүздүн кыргыз жигиттери жооп беришет. Оформление документтерден ушул жигиттер оформить этишет дегендей. Анан эң эле бир кызыктуусу, бул паркта иштеген мекендештердин эң көп иштеген бир 50 адамга негизинен буга чейин 15 күндө 5000 рубльден бонус өткөрүп берип аткан экен эле. Эми мынау келип аткан 15 күндүктө буйрса ушул жерге 100 адамдын аты жазылат дагы, анан 5000 рубльден бонус өткөрүлөт. Мындан кийин эми 100 адам болот ушул жерде. Ушул эң бир жакшы жак экен. Сиз көрүп тургандай эле, артындагы машиналар бардыгы выкупка жана арендага берилет. Ал болсо Volkswagen Polo, Haval Julian, Haval M6, Haval F7 жана Kia K5 бар. Бизде 5 точкабыз бар. Биз саат 9-дан 6-га чейин иштейбиз. Толук маалыматты бердик окшойт. Адрестерди мен жазып койдум, номерларды калтырып койдум. Ишиңиздерге ийгилик бир туугандар, кимдир бирөөлөр ушул машина издеп жүргөндөр болсо, чындыгында пайдалуу болду деп ойлоймун. Бир туугандар анда группалар менен бөлүшүп, лайк басып, өз оюңуздарды комментарий жазып кетесиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Тынч аманда жакшылык күндөрү ушул YouTube аркылуу көрүп тура берелик. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.